Алла Таалага эсепсиз көп мактоолор айтылсын. Алла Таалага мактоо айтабыз жана андан жардам сурайбыз. Өзүбүздүн жана иш аракетибиздин жамандыгынан сактоону бир гана Алла Тааладан тилейбиз. Алла Таала кимди жакшылыкка баштаса, аны эч ким адаштыра албайт, кимди адаштырса, эч ким аны туура жолго сала албайт. Алла Тааланын эң акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам экенине күбөлүп беребиз. Пайгамбарыбызга, анын сахабаларына жана үй бүлөсүнө Алла Тааланын тынчтыгын жана мактоо дуасын тилейбиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Пайгамбарлардын тарыхы тууралуу сабактарыбызды улантабыз. Сабактарыбызды өз убагында угуп туруу үчүн биздин Мурас медиа каналына жазылып, андан кийин аны башкаларга дагы таратып, жакшылыкка шериктеш болуңуздар. Бүгүнкү сабагыбызда биз Нух пайгамбардын тарыхына токтолобуз жана анын окуясынан алына турган үлгүлүү ибараттуу сабактар жөнүндө сөз кылабыз. Аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Пайгамбарыбыздын хадисине караганда, Адам атадан баштап Нух пайгамбарга чейин 10 кылым убакыт өткөн. Кылым дегенибиз араб тилинде корун деп айтылат. Бул кадимки эле биздин 100 жылдык кылымга, андан сырткары муун деген сөзгө дагы тиешелүү. Башкача айтканда, бир муун төрөлгөндөн өлгөнгө чейин канча жыл жашаса, аны дагы корун деп айтышат. Демек, бул 1000 жылдан ашыгыраак убакыт болушу дагы мүмкүн. Мына ушул доордун, ушул кылымдардын арасында адамдар баары ыймандуу, башкача айтканда, дин менен жашап келишти. Кийин шайтан, ага Аллахтын каргышы болсун, адамдарга келип, алардын арасынан өтүп кеткен ыймандуу, салих, такыба адамдарды эскертип, силер эмне үчүн өзүңөрдүн ыймандуу, такыба адамдардын сүрөтүн тартып койбойсуңар, же эстелигин жасап албайсыңар? Силер аларды унутуп кала турган болдуңарбы? Алардын сүрөтүн тартып, эстелигин жасап, өзүңөр сыйынган кыбла тарабыңарга коюп койсоңор, силер аларды дайыма эстеп турасыңар. Алар жакшы адамдар эмес беле деп азгыра баштайт. Чындап эле адамдар карап көрсө, бул адамдар унутулуп баштаган. Андан кийин алардын сүрөтүн жана айкелдерин жасап, өздөрү сыйынган кыбла тарапка коюп коюшат, бирок ага эч ким сыйынбайт. Ошентип жылдар өтөт, муундар алмашат. Муундан муун алмашып, башка адамдар келген учурда шайтан аларга келип, могу турган эстелик, айкел, сүрөттөр бул силердин ата-бабаңардын арасындагы ыймандуу, такыба, салих адамдар болчу. Булар эми унутта калып атат. Ушуларды ортого салып туруп, Алла Тааладан жамгыр сурасаңар, жамгыр берет. Ушуларды ортого салып, Алла Тааладан бала сурасаңар, бала берет. Ырыскы сурасаңар, ырыскы берет. Өмүр сурасаңар, өмүр берет. Эмне үчүн силер буларды ортого салбайсыңар, ортомчу кылбайсыңар деп азгырат. Ошентип адамдар ал бут, эстелик, айкел, сүрөттөрдү ортомчу кылып, Алла Таалага ошолор аркылуу дуба кыла башташат. Дагы жылдар өтөт, кылымдар өтөт, муунга алмашып, шайтан алейхилана дагы келип адамдарды азгырат дагы. Силер эмне үчүн буларга сыйынбайсыңар? Эмне үчүн буларга ибадат кылбайсыңар? Ошентип, өзүнөн өзү буттарга, айкелдерге сыйынуу башталат. Башкача айтканда, Аллах Тааланын кудайлыгы, Аллах Тааланын бардык нерсени жараткан, ибадат кылуучу жалгыз экендигин адамдар унутуп, баары кол менен жасалган эстелик, сүрөттөргө сыйына башташат. Мына ошол учурда Алла Таала аларды туура жолго башташ үчүн Нух пайгамбарды пайгамбар кылып жиберет. Башкача айтканда, элчи кылып жиберет. Нух пайгамбар бул адамзаттын ичинен чыккан эң биринчи элчи болуп эсептелет. Башкача айтканда, жаңы шарият менен эч кандай диник албаган жанан капыр адамдарга жиберилген адам. Нух пайгамбар Алла Таала Улул Азм, сабырдуулуктун ээси деп аталган 5 пайгамбардын бири. Нух пайгамбардын аты Куранда 43 жерде айтылат жана Курандагы бир сүрө Нух сүрөсү деп толук ойдон Нух пайгамбардын өмүрүнө арналган. Демек, Нух пайгамбардын жашоосунан ала турган көптөгөн сабактар бар экенин биз ушундан түшүнсөк болот. Куран аятында айтылганга караганда, Нух пайгамбар коомуну 950 жыл даават кылды. 50 жыл экен, 1000 жыл даават кылды. Коомуна даават кылууда Нух пайгамбар даават кылуудагы бардык ыкмаларды колдонду. Биринчи, аларды кызыктырды. Аларга таргип берип, динге кызыктырды. Силер Алла Тааладан кечирим сурагыла. Алла Тааладан кечирим сурасаңар, Алла Таала силерге асмандан жамгыр жаадырат. Силердин мал мүлкүңөргө, бала чакаңарга береке берет. Бакшаңар гүлдөйт. Алдынан дарыялар агып турган силерге кооз бакчаларды берет. Деп аларды кызыктырды. Бирок коому ага макул болгон жок. Андан кийин алар менен талашып тартышып, алар менен маектешип сухбат кылды. Силер эмне үчүн Аллах Тааланы арулабайсыңар? Эмне үчүн Аллах Тааланы эстебейсиңер? Аллах Таала силерди тепкич кылып жаратпадыбы?
Tepkiş degeni birinci topraktan jarattı, andan keyin bir tamчы suudan jarattı, andan keyin enегердин içinde kanга, etke, сөөккө айланып туруп андан keyin жаралбадыңарбы? Ушуга акыл жүгүртпөйсүңөрбү? Аллах Таала силерге 7 кабат асманды жаратып, асманда силерге жарык берип тура турган чырак кылып күндү койду, жарыгын чачып тура турган айды койду. Мына ушул нерселерди ойлонбойсуңарбы деп алар менен маектешти. Бирок коому буга дагы макул болгон жок. Кийин аларды Нух пайгамбар коркутуп көрдү. Мен кыямат күндү аябай азабы катуу болгон күндө силер үчүн коркуп жатам. Аллах Тааланын аябай азабы катуу деп эскертти. Алар буга дагы көнгөн жок. Мунун баарына Нух пайгамбар сабырдуулук дагы кылды. Чыдады. 950 жыл деген бул оозго айтканга оңой. Мына ушунча жыл даават кылып, ушунча жыл динге чакырып, Нух пайгамбар коомунан эч канча адамды динге киргизе алган жок. Болгону Бану Исраилдин айтымына келгенине караганда 83-кө жакын адам гана динге кирген. Нух пайгамбардын коому динге кирбегени аз келгенсип, Нух пайгамбарды кайра шылыңдап, ага динге ишенбей жаткандыгын көптөгөн шылтоолорду айтышты. Кур'ан аяттарында булардын баары тизмектелип келет. Бир жаңсыл кылып айтканда, алар 8 түрдүү шылтоосун айтты. Биринчи, сен биздей эле адамсың деди. Сен биздей эле адамсың. Экинчи, сени ээрчигендердин баары, сага ыйман келтиргендердин баары бейбечара, кедей, кембагалдар деди. Чындыгында пайгамбарлардын баарын биринчи кедей, кембагалдар ээрчип, динге биринчи киргендердин баары кедей, кембагал жакырлар болгон. Нух пайгамбарды ээрчигендер дагы булар баары кедей, кембагалдар эле. Үчүнчүсү, биз сенден эч кандай артыкчылыкты көрбөй жатабыз деди. Башкача айтканда, сенден бизден эч кандай айырмаң жок, сен биздей эле адам болуп турасың. Пайгамбар катары сенден бир эч кандай артыкчылыкты көрбөдүк. Төртүнчүсү, биз сени жалганчы деп ойлойбуз. Сенин айтып жаткан сөздөрүңдүн баары жалгыз Кудайга ибадат кылгыла, буттарды таштагыла деген сөздөрүңдүн баары жалган дешти. Бешинчиси, сен ачык эле адашуудасың деди. Аларды туура жолго чакырып, силер адашып атасыңар, буттарга, эстеликтерге сыйынбагыла, баардык нерсени жараткан жаратуучу жалгыз Аллахка сыйынгыла деп жаткан адамды кайра тескерисинче ага жала жабып, сен адашуудасың деп ага моюн толгошту. Алтынчысы, эгер Аллах Таала бизди туура жолго баштоону кааласа, анда сени эмес, периштелерди бизге пайгамбар кылып жибермек. Периштелер бизге пайгамбар болуп, элчи болуп келип, Аллахтын өкүмүн бизге жеткирмек дешти. Жетинчиси, сен айтып жаткан нерселердин бирин дагы биз ата бабабыздан уккан эмеспиз деп айтышты. Ата бабаларыбыздан эч ким буттарды таштагыла, Аллах Таалага сыйынгыла деп айткан эмес. Алардын баары мына ушул биз сыйынып жаткан бут эстеликтерге сыйынып келген дешти. Сегизинчиси, сен акылыңдан айнып жинди болуп калдың деп жала жабышты. Сени биз соо адам деп эсептебейбиз, сен акылыңдан айнып жинди болуп калдың. Ошон үчүн ушунча жылдан бери биз көзүбүз менен көрбөгөн, колубуз менен кармай албаган, акылыбызга келтире албаган Аллахка сыйынгын деп убара болуп жатасың, сен жинди болуп калдың деп жала жабышты. Мына ушунун баарына Нух пайгамбар чыдап, сабыр кылып, дааватын уланта берди. Кур'анда Нух пайгамбардын өзүнүн Аллах Таалага кайрылып айтканы бар. Мен аларды бир эле чакырып токтоп калган жокмун. Мен аларды күндүз дагы чакырдым, түнү дагы чакырдым. Чындыгында Нух пайгамбардын дааваты бул үзүлүккө учурабастан күнү түнү болуп турган. Мен аларды даават кылып динге чакырган учурда алар кулактарын колдору менен, манжалары менен тосуп алып жатышты. Алар кийимдеринин башына чүмкөп, жабынып алып жатышты. Менин айтканымды алар укпады деди. Акырында коому Нух пайгамбарга келип, сен эмне үчүн биз менен талашып тартышып убара болосуң? Баары бир биз сага ишенбейбиз. Сен акылыңдан айныган жиндисиң. Андан көрө ушул канча жылдан бери айтып келе жаткан Аллахтын азабын бизге көрсөтчү кана. Чындап эле Аллах Таала бар болсо, чындап эле сен айтып жаткан анын азабы болсо, кана ошол азапты биздин башыбызга түшүрчү деди. Мына ошол учурда Нух пайгамбардын сабыры түгөнүп, Аллах Таалага дуа кылды. Аллахым, мени менен бул коомдун ортосун ажыраткын. Бул капырлардан эч кимисин калтырбагын жер бетинде. Баарын тып-тыйпыл кылып өтүргүн. Эгер сен булардан бирөө жарымын калтырып койсоң, алар кайра эле жер бетинде тукум улап, кайра эле бир бузуку, капыр, ком кайра көбөйүп чыгат. Алардан эч кимисин калтырбай деп, жок кылгын деп Аллах Таалага дуа кылды. Аллах Таала Нух пайгамбардын дуасын кабыл кылып, ага сен бир кеме жасагын деп буйруду. Ошентип Нух пайгамбар кеме жасай баштады. Айтымда 40 жыл убакыт кеме жасады. Ал жерде эч кандай дарак болбогондуктан эң биринчи дарак көчөттөрүн тигип, аларды сугарып, карап, өстүрүп, чоңойтуп, кыйып, андан кийин кеме жасай баштайт. Нух пайгамбар кеме жасаган учурда коому келип, аны шылдыңдай башташты.
эки нерсени айтып сылдыңдашты. Сен мурда пайгамбар элең го. Эми жыгач уста болуп калдыңбы дешти. Экинчиси, куп-кургак эч кандай дарыя, деңиз жок эле жерге сен кеме жасап жатасың. Акылыңдан чындап эле айнып калган турбайсыңбы деп шылдыңдады. Нух пайгамбар аларга мейли силер менен шылдыңдай бергиле. Бирок бир күн келет, силер бизди шылдыңдаган сыяктуу, биз да силерди шылдыңдайбыз деп жооп берди. Бул кыямат күн жөнүндө айтып атат. Аллах Таала Куранда кыяматтагы адамдардын абалы жөнүндө бир канча жерде айткан. Бул дүйнөдө мусулмандарды шылдыңдагандарды кыямат күнү мусулмандар шылдыңдайт. Эчкинин сакалындай кылып сакал коюп алыпсың деп эркектерди шылдыңдагандар, башыңарга бир чыптаны кийип алдың деп ыймандуу кыз келиндерди шылдыңдагандар, эгер тооба кылбай өтүп кеткен болсо, кыямат күнү мына ошол эчкинин сакалындай болгон эркектер же болбосо башына чыпта кийип алды деген кыз келиндер аларды дагы шылдыңдап, силер бизди тиги дүйнөдө ушундай дебедиңер беле? Мына эми силер бизди шылдыңдаган сыяктуу, биз да силерди шылдыңдайбыз деп айтат. Ошентип Нух пайгамбар кемени жасап бүттү. Алла Таала Нух пайгамбарга айтты: "Менин белгим ушул, силер от жагып, нан бышырган тандырдын ичинен суу чыга баштаган болсо, демек менин азабымдын келгени ушул" деп. Күндөрдүн бир күнү чындап эле тандырдын ичинен суу чыкты. Нух пайгамбар бардык ыймандуу адамдарды кемеге чыгууга буйруду. Кемени 3 кабат кылып жасаган эле. Алдыңкы кабаты жан-жаныбарлар үчүн, ортоңку кабаты адамдар үчүн, үстүңкү кабаты канаттуулар үчүн. Бул жерде дагы Алла Тааланын берген аян кабары менен жасалган. Анткени кеменин алдыңкы кабаты оор болгондо гана кеме сууда өзүнүн тең салмактуулугун сактап тура алат. Ошон үчүн ал жерге жаныбарлар үчүн жай кылышты. Жаныбарлар ал жерде бардык жаныбарлардан жуп-жуп менен киргизилген. Демек аябай оор болушу мүмкүн эле. Ошон үчүн биринчи кабат жаныбарларга ылайыкташтырылды. Экинчи кабатка адамдар өзү жайгашты. Ал эми үчүнчү кабатка канаттуулар коюлду. Анткени алар каалаган убакта асманга көтөрүлүп, учуп чыгып, кайра келип конуп турушу керек эле. Жана эгер суу тартылып, кайсы бир жерде кургакчык пайда болсо дагы, аны биринчи ошол канаттуулар билип келмек. Ошон үчүн Нух пайгамбар биринчи кабатты жаныбарларга, экинчи кабатты адамдарга, ал эми үчүнчү кабатты канаттууларга ылайыктап туруп, андан кийин баарын кемесине чакырды. Бул учурда асмандан жамгыр нөшөрлөп төгүп, жер бетинен булактар ийип ага баштады. Эч кандай дарыясы, эч кандай деңизи жок жерде тоодой болгон толкундар пайда болду. Бул нерсеге албетте ишенүү оңой эле. Жакында мисалы бизде бир канча жерлерди сел каптады. Ушул сел ашып кетсе 2 саат, 3 саат нөшөрлөп жааган жамгырдан эле селдер пайда болуп, элдердин үйүнө, короосуна чейин алып кирип келди. Ал эми бул жерде Алла Таала жердин бардык бетинен булактарды ийгизип чыгарды. Жана асмандан нөшөрлөгөн, чакалаган жамгыр куюп баштады. Толкундар тоодой болуп кеме сууга көтөрүлдү. Адамдардын баары тоого качып жөнөдү. Тоонун үстүнө качып жөнөдү. Нух пайгамбардын бир баласы, Ям деп аталган баласы капыр эле, атасынын динине ишенген эмес. Ошол баласы дагы тоого качып чыгып бара жатканда, Нух пайгамбар баласына кайрылып: "Эй балам, кел, кемеге чыккын. Мен сени Аллахтын азабынан сактап калайын" деди. Бирок баласы ала баш ийбей: "Жок, мен кемеге чыкпаймын. Мен тетиги турган тоонун үстүнө чыгып аламын. Суу мага жетпейт" деди. Нух пайгамбар кайра кайрылды: "Эй балам, сени бул азаптан куткара турган бир гана мына ушул кеме. Келгин, чыккын ушул кеменин үстүнө. Башка эч нерсе сени куткара албайт" деп жалынып жалбарды. Бирок баласы макул болбоду. "Мен тоонун үстүнө чыгып аламын" деп тоонун үстүнө чыкты. Суу көтөрүлүп отуруп, тоонун үстүндөгү баласы дагы суунун астына чөкүп кетти. Ошентип кемеде айтымда 80ден 83кө жакын адам, ар бир жаныбарлардан бирден жуп-жуп болуп, кеме суунун үстүндө калкып калып, жер бетинин баарын суу каптады. Окуяны ушул жерге чейин токтотуп туруп, ала турган сабактарга кайрыла турган болсок, Нух пайгамбардын элинин даават кылуусу дагы, дааваттын ыкмаларын колдонуу бул бардык учурларга тиешелүү. Даават кылган учурда жалаң эле элди коркута бербестен, аларга биринчи кызыктырып, динге кирген адамдын жашоосу кандай өзгөрөт, диндеги адамдарга кандай жакшылыктар бар, буларды айтып, буга көнбөгөн адамдарга эскертип, коркутуп, кыямат күндүн азабы болот, каары болот деп, же болбосо алар менен түзмө-түз отуруп сухбатташып,
Алардын айткан жаман сөздөрүнө сабыр кылып динге дааватка чакырыш керек. Даават деген бул бир гана тараптуу эмес, бир канча жол менен адамдын деңгээлине жараша даават кылып жаткан адам эмнени кабыл кылат, коркутсаң коркобу, кызыктырсаң кызыгабы, ошол нерсесине карап туруп даават иши жүрүш керек. Экинчиден, Нух пайгамбардын коомунун айткан шылтоосу бул бир эле Нух пайгамбарга эмес, бардык пайгамбарлардын коомунда ушундай нерсе болгон. Пайгамбарлардын эң акыркысы болгон пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламдын коомунда дагы мына ушул нерсе болгон. Ушул шылтоолорду айтышкан. Ал эмес, пайгамбардан кийинки азыркы өзүбүздүн заманды карап көрсөк дагы, учурда дагы динге киргиси келбегендер, динди жактырбагандар мына ушундай шылтоолорду айтат. Мусулмандардын баары бейбечара, кедей камбагал, алар артка эскилик менен жашайт. Биздин ата бабаларыбыздын салт санасын булар бузулат. Ата бабабызда мындай нерсе болгон эмес. Жана башка, жана биз жогоруда айтып өткөн нерселерди гана шылтоо кылышат. Дагы бир көңүл бура турган нерсе, Нух пайгамбар өзүнүн баласы капыр болгондугуна карабастан аны куткарып калууга аракет кылды. Куранда бир канча аяттарда ата энеңерге жакшылык кылгыла деген буйруктар бар. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам дагы өтө көптөгөн хадистерде ата энеге жакшылык кылууга буйруган баланы. Атанын ыраазылыгы баланын ыраазылыгында, бейиш энелердин кадамынын астында, аталар бейиштин ортоңку дарбазасы, атаңарга жакшы кылгыла, энеңе жакшылык кыл, энеңе жакшылык кыл, энеңе жакшылык кыл деген сыяктуу өтө көптөгөн хадистерде айткан. Бирок Куран аяттарынын биринде дагы, же болбосо пайгамбарыбыздын бир дагы хадисинде ата энеге карап балаңарга жакшылык кылгыла деген буйрук жок. Эмне үчүн? Анткени адамдын табиятында, жаратылгандагы таза табиятында ата эне баласы кандай жаман болбосун, мейли ал ареккеч болсун, мейли ал ууру болсун, мейли ал зынакор болсун, мейли ал капыр болсун, динсиз болсун, баары бир ата эненин жүрөгүндө балага болгон мээрим сакталып кала берет. Баласы канчалык жаман болсо дагы аны чанып кетпейт. Баласына карап, Нух пайгамбар динине ишенбеген, ошончолук Аллахтын азабы түшүп турса дагы ишенбей, мен тоого чыгып аламын деп кетип бара жаткан баласына жалынып жалбарып, балам кел, кемеге чыккын деп аталык мээримин төктү. Бирок балдар ата энесине мынчалык мээрим төкпөшү толук мүмкүн. Ошон үчүн Куранда жана хадистерде ата энеңерге жакшылык кылгыла деген буйруктар өтө көп келген. Мындан сырткары дагы бир ала турган сабак, мына ушул топон суу каптаган учурда Алла Таала адам атмайдан ошол ыймандууларды гана калтырды, башкасын баарын жок кылды. Аларга караганда айбанаттардан жуп-жуп кылып сактап калды. Демек, Алла Тааланын ырайымдуулугу, Алла Тааланын мээримдүүлүгү, Алла Тааланын кечиримдүүлүгү жөнүндө сөз кылганда дайым эле мына ушул нерселерди айтып, Алла Таала ырайымдуу, Алла Таала мээримдүү, Алла Таала сөзсүз кечирет дей бербестен, сөзсүз түрдө Алла Тааланын каарыны, Алла Тааланын ачуусун жана Алла Тааланын казабын дагы эскерте жүргөн жакшы. Анткени Алла Тааланын каары келсе, анан аны эч ким кайтара албайт. Бану Исраилден келген бир кабарда айтылат. Мына ошол топон суу каттап жаткан учурда бир эне өзүнүн чөлгөктөгү баласын көтөрүп суудан качып чыкты дейт. Эң бийик тоого жармашып чыгып бара жатат. Артынан суу көтөрүлүп баратат. Чыгып баратат, артынан суу көтөрүлүп баратат. Тоонун эң үстүнө чыкты. Эң акыркы бийик турган таштын үстүнө чыгып турган учурда суу келип бутуна жетип, ичине келип, көкүрөгүнө келип, кекиртегине келип калган учурда баягы эне баласын ушундай кылып бийик көтөрүп кармап, өзү суунун астында калып, андан кийин суу көтөрүлүп отуруп, балага да жетип, экөө тең суунун астында калды деп айтылат. Эгер Аллах Таала ырайым кыла турган болгондо Нух коомунун ичинен, анда ушул эне менен балага ырайым кылмак. Мына ушул эне менен балага Алла Таала ырайым кылмак, бирок Алла Таала аларга дагы ырайым кылган жок. Демек, Алла Тааланын ырайымы, мээрими жөнүндө сөз кылган учурда Алла Тааланын башка ысым сыпаттарын дагы сөзсүз түрдө эстей жүрүшүбүз керек. Кийин Нух пайгамбар өзүнө ыйман келтирген пенделер менен кеменин үстүндө бир канча убакыт суунун үстүндө калкып жүрүп, андан кийин Жуди деп аталган тоого, кээ бир айтымда бул Жуди деген тоонун аты эмес, жөнүнө Тоо деген сөз, азыркы Иракта деп айтылат, келип кеме токтоп калды. Башкача айтканда, суу тартылып барып, ошол жерге келген учурда кеме тоонун үстүнө токтоп калды. Бану Исраилден келген дагы бир кабарда айтылат, ошол суу тартыла баштаган учурда бир көгүчкөн учуп барып, бир жалбыракты көтөрүп келет. Нух пайгамбар көрүп, суу тартыла баштаптыр деп ойлойт. Андан кийин дагы бир учуп кайра келген учурда анын буттары ылай болуп келет. Анан Нух пайгамбар билип, суу тартылып кайсы бир жерде кургакчылык
kurgak чыгыптыр, жердин бети ачылыптыр деп анан ошол көкүчкөн көрсөткөн багыт менен Жуди тоосуна барган деп дагы айтылат. Нух пайгамбардын 4 баласы болгон. Ям деген баласы суунун астында калганын айттык. Андан сырткары Яфиз, Сам жана Хам деген 3 баласы Нух пайгамбар менен кошо кемеге чыккан экен. Мына ошол 3 баладан кийин адамзаттын урпагы кайра уланды деп айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде айтат: кыямат күнү Аллах Тааланын астына бардык үммөттөр чогулганда, Аллах Таала Нух пайгамбардын коомунан силерге эмне пайгамбар келбедиби? Эмне үчүн пайгамбарга ыйман келтирбедиңер деп сураса, алар бизге эч кандай пайгамбар келген эмес деп таанып кетишет. 950 жыл даават кылган пайгамбарын таанып, бизге эч кандай пайгамбар келген эмес деп айтышат. Ошондо Аллах Таала буларга ким күбө болот дегенде, пайгамбарыбыз жана пайгамбарыбыздын үммөтү күбө болуп, буларга Нух деген пайгамбар келип 950 жыл даават кылган деп айтат. Пайгамбарыбыз хадисинде айтат: силер орто үммөт болдуңар. Башкача айтканда, бардык мурдагы өткөн пайгамбарларга күбө болосуңар дейт. Анткени бизге Аллах Таала, биз муну сабактарыбызда айтып атабыз, адам атадан баштап пайгамбарыбызга чейинки жашап өткөн белгилүү болгон пайгамбарлардын баарынын тарыхын бизге окуя баян кылып Куранда сүрөттөп берген. Биз алардын баарын окуп билип, жана аларга ыйман келтиребиз. Алардын пайгамбар экендигине, элчи экендигине ыйман келтиргендигибиз үчүн бизди, Мухаммад пайгамбарды жана анын үммөтүн бардык пайгамбарлардын үммөтүнө Аллах Таала кыямат күнү күбөгө тартат. Мындан сырткары, Бану Исраилден айтылган дагы бир кабарда 950 жыл даават кылган Нух пайгамбарга бирөөлөр келип, сиз аябай көп жыл жашаган экенсиз, ушул өмүрдү кантип сүрөттөп бересиз десе, Нух пайгамбар: мен бир кичинекей бөлмөнүн бул эшигинен кирип, арка эшигинен чыгып кеткендей эле болдум деп жооп берген экен. Демек, бул өмүр деген ушундай кыска. 950 жыл жашаган Нух пайгамбар бөлмөнүн бул эшигинен кирип, арка эшигинен чыгып кеткендей болдум деп айтып жатса, биз сыяктуу 50, 60, 70, 80 жыл жашаган адамдар өмүрдүн кантип башталып, кантип бүткөнүн билбей эле калышы толук мүмкүн. Ошондуктан Алла Таала бизге берип койгон кыска өмүрдү текке кетирбей, туура пайдаланууга аракет кылышыбыз керек. Өмүр бизден өтүп кетсе дагы эл эмгектен эскерип, жалаң гана биздин жакшылыгыбызды сөз кыла турган, биз таштап кеткен жакшылык жолдо жашай турган адамдардын катарында болууга аракет кылышыбыз керек. Бул дүйнө жөн гана жашоо үчүн эмес, акыретке даярдануу үчүн жаратылган сыноо дүйнөсү. Бул дүйнөдө кандай жашап өтүү маанилүү эмес, акыретке кандай азык топтоо маанилүү. Алла Таала баарыбыздын жашообузду берекелүү кылсын, пайдалуу кылсын, акыретибизге азык топтой турган жашоо кылсын. Кийинки сабагыбызда кайрадан жолукканга чейин сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.